Баарыңыздарга салам. Апамдын тамактары каналына кош келиңиздер. Бүгүн апам экөөбүз оңой праниктер жасауну чечтик. Биз менен бирге болуп, видеону акырына чейин көрүңүздөр. Идишке 1 стакан кумшекерди салып, артынан ысык кайнап турган сүттү куюп, аралаштырып алабыз. Эмне үчүн ысык? Анткени биздин кумшекерибиз эрий турган абалда болушу керек. Артынан 3-4 аш кашыкта ундан салып аралаштырабыз жакшылап. Даяр болгон суюктуктун үстүнө чай кашыктын учунда туздан салып, артынан өсүмдүк майынан куюп алдык. Жана дагы биз 3 дана жумуртканы сарысы менен агын бөлүп алган болчубуз. Азыр сарысын салабыз, агын анандыраак колдонобуз. Бул даяр болгон массаны бир четке алып турабыз. Ундун үстүнө 1 пакет разрыхлитель, 1 чай кашыкта сода жана жарым чай кашыкта лимонный кислота же болбосо лимондун ширесин сыгып кошсоңуздар болот. Унга салган азыктардын баарын жакшылап аралаштырып бүткөн соң, биринчи даярдап алган массанын үстүнө ундан аз-аздан салып, алгач кашык менен, андан соң колубуз менен камыр кылып алабыз. Камырды идиштен чыгарып, ундан себип, аралаштырабыз жакшылап колубуз менен. Колго жабышпай тургандай болушу керек. Камыр ушундай абалга келген соң, аны 2-ге бөлүп алабыз. Экөөнү тең зубалай кылып, бирөөсүн коюп коебуз, ал эми бирөөсүн болсо үстүн жабып, жылуу жерге кое турабыз. Нургуч менен камыр жаюуну баштадык. Ундан себебин унутпаңыздар. Камыр бири-бирине жабышпашы керек. Камырдын калыңдыгы 1 сантиметрдей болот. Андан соң бизде ушундай форма бар. Ушул форма менен формасын чыгарып алабыз окшош кылып. Кааласаңыздар стакан, бокалдардан деле үй шартында чыгарып алсаңыздар болот. Камырды видеодо көрсөтүлгөндөй кылып, эки четинен бир аз созуп койсоңуздар жакшы болот. Анткени бышканда баары бир камыр шишийт. Достор, айта кетчү нерсе, духовканы алдын ала 5-10 мүнөттөрдө токко саюу керек. Пряниктер салганда духовканын ичи жылуу болушу зарыл. Ашкан камырларды дагы алып топтоп, зубалай кылып, алардан дагы формасын чыгарып 180 градуста 10-15 мүнөттө бышырып алабыз. Эми пряниктердин кремин жасоого киришебиз. Ал үчүн башында алып койгон 3 дана жумуртканын агын миксерден өткөрүп алдык. Бул кремдин даамы сонун болушу үчүн кумшекердин үстүнө ванилинди кошуп аралаштырып алабыз. Жана миксерлеген абалда массаны кошуп алдык. Пряниктин беттерин ушундай кылып кооздоп алдык.
кооздоо бүткөн соң 180 градуска 5 мүнөткө духовкага салабыз, бетин каттып алуу үчүн. Достор, биздин аябай жумшак, назик, эң башкысы үй шартында жасалган пряниктерибиз даяр болду. Сунуштайбыз, сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр, ой пикир калтырып коюңуздар. Саламатта калыңыздар.